Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Urmatlı bir tuğanlar. Allah Taala ulu jana kudretli zat. Siz menen bizdi bul dünya baktылуу boluşulуу үчүн пайгамбарлар жөнөтүп, пайгамбарларга Аллах Таала китептерди жөнөтүп, ошолордун себеби менен же болсо бүткүл үммөткө, адам атадан баштап кыямат күнүнүн үммөтүнө чейин канча деген пайгамбарларды, канча деген китептерди жөнөтүп, ошол менен siz менен бизди туура жолго багытташ үчүн, туура жолдо жашашыбыз үчүн, негизи эле бул дүйнөдө ахиретте бактылуу болуш үчүн Аллах Таала бизге жакшылыктар жөнөттү. Алхамдулилlah, ошол акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Аллах Таала Кур'ан-ы Керимди жөнөттү. Ошондой эле бизди акыркы үммөттөрдөн кылып, кыямат күнгө чейинки канча инсан же боло турган болсо, бардыгы Алла Тааланын бир пенделеринен, пайгамбардын үммөтүнөн боло турган болду. Биз сиздерге дайыма сабактарыбызда көптөгөн окуяларды, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөткөн туура тарика жолунда, ошондой эле сиз менен бизге сахабалардын туура жолунда, табаиндердин, ошондой эле биздин өтүп кеткен замандардагы, ошондой эле ушул азыркы замандагы аалымдарыбыздын бизге берген көрсөтмөлөрүн дайыма ачыктап айтып, жана ошолордун китептерин айтып берип келе жатабыз. Албетте иман бул Аллах Таала тарапынан бизге берген бир чоң бир неемат, же болсо хидаят дейбиз, бул Аллах Тааланын бизге берген жакшылыктарынан. Сиз бизди көрүп жаткан мезгилиңизде сиз ар кандай ойдо болушуңуз керек. Бул ким? Кандай адам? Эмнече? Мунун жакшы жагы кайсы? Жаман жагы кайсы дешиңиз мүмкүн. Бирок Хазирети Аль-Мубарак аттуу чоң бир аалым ушундай деп айтат: силер ким сүйлөп атканын карабагыла, эмне сүйлөнүп атканын карагыла деген. Албетте биз сүйлөп аткан сөздөр, же болсо силерге айтып берип аткан нерселер, сөздөрүбүздүн баардыгы тең ыйык Курандан жана ошондой эле пайгамбарыбыздын улуу сөздөрүнөн болуп эсептелет. Сиз билесиздер, биздин сабактарды көргөнүңүздөрдө биз сиздерге көптөгөн убакыттарда кара дубалардын, жиндердин, ошондой эле көз тийүүнүн, ошол эмеде хасаттын кандай боло тургандыгын, жана алардан кандай кутулуу жолдорун жана айтып берип келе жатабыз. Ошо менен бирге эле иман сөздөрүн да айтып келе жатабыз. Албетте иман башында айтып келгенибиздей, иман Кудай Тааланын бизге белеги. Ал эми ошол иманды сактап калуу бул сиз менен биздин Кудай Таала тарабынан берген чоң бир милдет болуп эсептелет. Иманды сактап калышыбыз керек. Эгерде иманга келүү адам ла илаха иллаллах Мухаммад расул келмесин айтып иманга келип, ошол эле мезгилде намаз окуп, орозо тутуп, хажылык кылып, садака ихсандарды кылып атып дагы сактай албашы мүмкүн экен. Ошол себептен аалымдар айтат, ихласка көңүл бургула дейт. Билесиздер, өзү дин Алла Тааланын өкүмү менен пайгамбардын Хазирети Умардан келген хадисин айта турган болсок, 3 негизде болот экен. Биринчиси бул илми акаид, же болсо илим акыйда илими, же болсо таухид, Алла Тааланы таанышыбыз керек экен. Алла Тааланы таануу илими. Экинчиси болсо фикх. Же бул фикх илими бул Кур'ан хадистердин негизинде сиз менен бизге берген Алла Таала тарабынан берген ибадат маселесинде болсун, мел муамалат, муашарат тарабынан болсун, Алланын өкүмдөрү, же болсо туура өкүмдөр болсо. Үчүнчүсү болсо бул эмне экен? Ихлас, же болсо алымда айткандай тасаввуф, Алла Тааланы таануу илими. Уламалар айтышат, көптөгөн адамдар бар. Акыйданы түшүнүшөт, акыйданы билишет, таухиддешет. Ошол мезгилде субханалла Алла Тааланын өкүмү фикхтан, Курандан айтышат. Ошол мезгилде субханалла өкүмдөрдү аткарып жүрөткөн, бирок ихластын болбогон себебинен алардын кылган амалдары текке кетет дейт. Ошол себебинен билишибиз керек экен. Аллах Тааланын алдында иманды сактап калуунун эң бир чоң жолдору бул ихлас экен. Келиңиз, урматтуу жамаат, сиз качан бизди көрүп аткан мезгилде ушуну түшүнүңүз. Биз сиздерге жеткизе турган сабактарыбызда эң негизгиси бул Алла Тааланы таануу, анын жалгыздыгын, ошол мезгилде Аллах Таала таваккал кылуу, Аллах Таала таянуу, ошондон гана суроо, андан жалбаруу жөнүндө айтып келе жатабыз. Кийин ошол Аллахка жакынdoодо кантип жакындаш керексе, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда, анын тарикасында, ошол мезгилде пайгамбарыбызды көргөн сахабалар көргөн табаиндердин жолунда биз Аллахты таанышыбыз керек. Жана ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен даражада, ошондой эле субханалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөн адамдардын даражасында ибадат кылууга чакырып келип атабыз. Эми караңыз, ихласты биз кантип табабыз дей турган болсок, ихлас бул Алла тарабынан берген бир чоң неемат. Качан сиз ихластуу болуп баштаганын кантип билсе болот десе, сиздин адеп ахлагыңыздан, ошол эмезде сиздин кылган иш-аракеттериңиздерден билинет экен. Бүгүн дагы биз сабактарыбызда ошол эле мусулмандын ошо Куранда жана ошондой хадисте ишеним кыла турган, ошо Алла Тааланын алдында ишеним кылып, туура нерсеге үгүттөй турган болобуз. Албетте бул нерсе жөнүндө суккансыз биз сабактарда айтканбыз. Бизден көбүнчө сурап атышат, далил. Бирок бул далил, бул көз тийүү жөнүндө сөз болмокчубуз.
Буга далилдер көп. Ошо себептен мисалы мына бул жерде Курандан, хадистен, ошондой эле улуу сахабалардан, ошондой эле табайиндерден ушул көз тийүү жөнүндө айтылган аяттар, хадистерди айтмакчыбыз. Эмне үчүн биз башында ихлас менен баштадык? Анткени эгерде сиз ушул көз тийүү менен ооруп аткан болсоңуз, эгерде сиздин таухидиңиз, сиздин субханалла сүннөткө амал кылганыңыз сизге жардам бербей атса, анда сиз ушул нерселерге ихлас кылбай атасыз. Же болбосо Кудай Таала мени көрүп турат, бул Аллах Таала тарабынан келген сыноо, бул нерседен мен кутулууш үчүн бир гана Аллахка толук таянышым керек экен. Толук таянып ихлас кылып Аллах Таала берген сыноо экен деп бул нерсеге амал кылышым керек десеңиз, иншалла мындан кутуласыз. Урматтуу бир тууганым, көз тийүү жөнүндө биздин сабактарыбыз көп. Көптөгөн сабактар, башында да көрсөңүз, аягында да көп айтабыз. Эмне үчүн десе, ушул мезгилдерде, замандарда көптөгөн адамдар ооруларга чалдыгып атат. Мейли, ошол оорулар жөнүндө айтардан мурда көз тийүүнүн кесепетинен келген биз ушуга далилдерге карайлы. Алла азza wa jalla Куранда Юсуф сүрөсүнүн 67 жана 68 аятында ушул Алланын өкүмү менен Якуб алейхисаламдын өзүнүн балдарын Египетке, же болбосо Беньямин менен ошондой эле пайгамбардын, ошол Якуб пайгамбардын өзүнүн Юсуфтан башкасынын бардыгын Египетке жөнөтүп аткан жериндеги окуяны айтабыз. Булга далил алымдардын көптөгөн тафсир китептерде да бул жөнүндө келет. Эми биз толук кандуу аяттын өзүнө киришten кээ бир нерсесин алымдардын тафсирлерине карайлы. Hazreti İbn Kasir radıyallahu anhu bu iki ayatqa tafsir berip жатып, же болбосо чечмелеп жатып айтат. Якуб алейхиссалам Аллахтын өкүмү менен өзүнүн балдарын Египетке жөнөтүп аткан мезгилинде ал балдарын ар кайсы дарбазадан кирүүгө буйруду. Ар кайсы дарбазадан, бир эле дарбазадан эмес, ар кандай башка дарбазадан кирүүгө буйруду. Көпчүлүктүн ой боюнча Ibn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujahid al-Dahha, Mujahidin al-Dahha, Katadanın, As-Sudi'nin oylor boyunca bunu al көз тийип, балдарына көз тийип кетишин коркунучун айткан деп айтышат. Эмне үчүн десе, ал Якуб алейхиссалам балдар бойлор узун, сулууча, ошол замандагы адамдардын өзгөчөлөнүп тургандыгы жөнүндө айтылат. Мына караңыздар, керек болсо пайгамбар дагы эмне деп атат экен? Өзүнүн балдарын ошо көз тийүүдөн сактап аткан экен. Ал эми мен силерге эч нерсе менен Аллахтын тагдырын жазып койгон нерседен мен силерди сактай албайм дегени алымдар түшүндүрөт экен. Ал балдарын көз тийүүдөн коргоду деген маани берет деп айтышат. Алхамдулилла, алар өзүнүн атасы буйргандай кылып киришти. Ошол эле мезгилде алымдар айтышат, ушул ар жак менен кириши менен алар ошол көздөн сактанышты дешет. Караңыздар. Эми экинчиси Аллах Тааланын өкүмү ушул нерсе экен. Көз тийүү жөнүндө келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кафирлар ушунчалык жек көрүү менен, ушундай бир көздөрүн атып караган себебинен Алла Таала Куранда бул жөнүндө да айтты. Караңыз. Hazreti Ibn Abbas radıyallahu Ibn Kasir radıyallahu anhu Ibn Abbas'tan, ошондой Mujahidden rahmetullahi aleyhilerden айтаткен, адамдар качан көз тийүүгө жөнүндө келгенде аларды ордунан жылдырып ийгиси келет, же болбосо көз менен көздөр менен атып, аларды өлтүрүп салгысы келет деп айтышат экен. Караңыз. Бул аяттардын эмнеси экен? Далил экен. Чындык, бул көз тийүү чындык экендиги туурасында, ошондой эле көз тийүү менен адамдарга келе турган зыяндан керек болсо пайгамбарлар дагы, сиздин сүйүктүү Аллахыбыз пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы эмне экенин айтып атат экен. Ал эми суннаттан же сүннөттөгү далилдер боло турган болсо, Hazreti Abu Hurayraдан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, некен көз тийүү бул чындык. Бул хадисти Аль-Бухариде келет, ошол эле Муслимде да келе турган хадис, эмне көз тийүү бул чындык деген. Мындан сактануу жөнүндө да айтабыз иншалла. Айша радıyallahu anha айтат, келген риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, Аллахтан көз тийүүдөн сактангыла. Аллах Тааланын өкүмү менен деген Алла Таала көз тийүүдөн сакташын тилегиле. Анткени көз тийүү бул чындык деп айтат. Hazreti Ibn Abbas пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтат, көз тийүү бул чындык. Эгерде мындан башка бир иш болгондо, же болбосо башка нерсе боло турган болсо, тагдырды өзгөртүп кое турган мындан да башка нерсе боло турган болсо, бул көз тийүү болмок дейт. Тагдырдан башка да жашооңо, же боло аткан нерсеге таасирин тийгизе турган нерсе боло турган болсо, анда бул көз тийүү деп айткан экен. Аллаху акбар. Качан эгерде силерди бирөө даарат алганга буйруа турган болсо, же даарат алып бер деп турган болсо, көз тийүү менен келген болсо, бир адам көз тийүү билген болсо, ошол сенин себебинен, көзүң тийген себебинен ошондой бир суранып келе турган болсо, даарат алып бер деп, сен дааратыңды алып бер, ал аны менен жуунсун деген экен. Аллаху акбар. Асма бинт Умейс радıyallahu anha сурады. Эй Алланын элчиси,
чындыгында Жафардын балдарын дайыма көз түйүү менен жабырканып келишет. Мен аларга кандай бир дуа окуп коюшун, азыркы заманда айтканда кирнелеп коюшун, же болбосо жанагындай бир башкача бир Курандан теске, Курандан башка нерсе менен бир амал кылып коюшун дей турган болсо, эмне деп айтайын? Ушундай кылып койсо болбойбу? Же болбосо аларга рукуя окуп койсунбу дегенде, эмнеген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде тагдырды өзгөртө турган башка бир нерсе боло турган болсо, анда бул көз түйүү болмок деп айткан экен. Hazreti İbn Abbas rivayet kılan hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunday dep aytты. Көз түйүү бул чындык. Билгиле дейт. Көз түйүү менен тоонун чокусуна чыккан адам андан тоголонуп же болсо андан учуп түшөт дейт. Демек, субханалла, көз түйүүнүн даражасы ушунчалык экен. Жабир радhiyallahu anhu'dan келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз түйүү инсанды мүрзөгө, алеми төөнү казанга алып келет деди. Мындан ала турган чыгышыр эки, эмнекен көз түйүү адам деле эмес. Анын эмне жөн эле адамга көз түйүү эле койбойт экен. Аны өлтүрүп да коюш коркунучу бар экен. Ошонун себебинен ал эмнекен мүрзөгө чыгат экен. Ошол мезгилде төөлөрдү да керек болсо, малга дагы көз түйө турганды бар экен. Аны менен ал отко түшө тургандыгын айтып атат экен. Жабир радhiyallahu anhu'dan келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүмөн көпчүлүк өлө тургандар, же болбосо бу дүйнө өтө тургандары тагдырга жазып койгондон тышкарысы эмнекен? Алар көз түйүүдөн бу дүйнө өтүп кетишет деген. Урматтуу бир тууганым. Биз бул жөнүндө айтаардын алдында катуу ойлондук. Биз сабактар көп нерсе китептерди алып келдик. Бирок ушул көз түйүү жөнүндө азыркы акыркы мезгилдерде көп адамдардын бизге келип атышы, ошол эмеде субханалла бизден сурап, телефондон башка нерсени сурап атканда, ушундай болуп атам, бир жерим мындай дегенде субханалла ушул бардыгы да көпчүлүк көз түйүү менен болуп атканын сездик дагы. Бул хадисти сиздерге жеткизип коелу дедик. Умму Салама радhiyallahu анха айтат экен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кызга ушундай деп айтты. Анын үйүндө эле, анын беттеринде кара бир белгилер, же болбосо кара бир точкалар, же болбосо ушундай калга окшоп бир нерселер болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мында көз тийди, анын үстүнө рукуя окуп койгула деп айтты. Караңыз. Кийинкиси бул алымдар айтат, ушундай бир денедеги, ушундай бир жана беттеги карарып кетиштер, беттин карарышы, тактардын пайда болушу бул шайтандын белгиси. Дагы бир жерде айтылат экен, бул кара тактар, ошондой эле жашыл, күрөң тактар некен дене беттеги бул шайтандын бир камчысынан деп айтылат. Алхамдулилла, бул жөнүндө дагы иншалла кененирээк токтойбуз. Жабир радhiyallahu anhu'dan келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям некен Хазманын үйүнө рукуяны окууга буйрук кыл дейт. Кандайса жылаандардан коргонуш үчүн рукуя окууну буйурду. Асма бинт Умейс ушундай деп айтат. Менин балдарым аябай арыктап кеткен эле. Менин балдарым аякта арыктап кетип атат. Менин балдарым тамак жебей калды. Менин балдарым уйкулары бузулуп калды дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап аткан. Эмне кылайын? Мен эмне кылсам дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рукуя оку деди. Анткен себеп бул көз түйүүдөн болду. Анын үстүнө рукуя оку деп айтты. Алхамдулилла. Мындан кийин далилдер айта турган болсок, биз ар кандай нерсе айтышыбыз мүмкүн. Көз түйүүдө кандай болот, эмне болот, кайсындай белгилери бар. Албетте алымдар, рукуя алымдары, ошол эмеде субханалла тафсир, мухаддис, тафсир илими, хадис илиминдеги чоң алымдар көз түйүүнүн белгилерин да белгилеп чоң китептерге жазышкан. Бирок ушул эле мезгилде көз түйүү кандай болот дей турган болсо, бул көз түйүү адамдын көзү менен эле эмес, авалги субханалла жан дүйнөсү менен ушул жүрөктөгү көзү менен болот деп айтабыз. İnsanın көрө албастыгы, insanın субхан жек көрүүсү, бул сиздин деген жан дүйнөңүздү жабыркатат. Караңыздар, бул жерде хадисте келип атат, мынеке Умейс бул жерде өзүнүн балдарын арыктап кеткендегисин, балдарын тамак ичпей калган, балдарын уйкусунун бузулган, ошол мезгилде ушундай бир алсырап бараткандыгы жөнүндө кабар берди. Азыркы мезгилде мына жакында эле көбүн көрдүк. Көптөгөн ушундай жаш жигиттер, жаш ушундай кыздар, жаш эжелер, жеңелер, байкелер арыктап, жашоолорунда субханымда бир көптөгөн турган бир мындай оорчулукка дуушар болуп, онкологиялык оорулар жана башка бир оорулар дуушар болуп атканын көрдүк. Алар менен сүйлөшө келгенибизде субханалла, алар тойго баргандыгын, да бир ишне бир иш аракет өткөзгөндөгүсүн, ошондой үй бүлөсүндө бир жакшы бир нерсе бир адамдын келгендигин, ошондон кийин ушундай болуп калдык дегенди айтышат. Демек субханалла, бул жерде bir göz tüyünün bir belgisi var ekendигин айтат экенбиз. Hazreti İbn Abbas, İbn Kasir radhiyallahu anhu айтат экен,
чындыгында көз түйүү да бул Алланын каалоосу менен болот. Алнын келе турган таасири бул чындык деген. Демек, көз түйүү да бул Алла Тааланын тагдырын жазып койгон бир инсан үчүн бир сыноо. Ибн Хажар радаллаху айтат, рахматуллахи айтат экен, көз түйүүнүн негизи ушундай бир таң калып, ошол эмеде таң калуу менен жана ушундай бир кызгануу менен болгон көз караш деп айткан экен. Ал бул мындай таң калуу менен жана ошондой эле субханалла жанакы эле мезгилде көрө албастык менен бир мезгилде каралган көз албетте субханалла адамдын жан дүйнөсүн талкалап кетет экен. Ибн Ал-Асир айтат, адамдыга көз тийди дегенде анын же душманы же болсо көрө албастыгынын себебинен болот. Ошонун себебинен ал эмнекен ооруга алып келет дейт. Мындай экен, караганда да жөн карабайт экен, ошондой бир көрө албастык менен, ошондой душмандык менен карайт экен, ал анын аркасынан оору пайда кылат дейт. Хазирет Ибн Кайим рахималлаху таала айтат, кээ бир адамдардын акыл тайкы болгон себебинен же динден түшүнүк болбогон себебинен эмне дейт экен, бул көз тийүү бул болбогон эле нерсе дешет. Бирок буга каршысында эмне экен, кимдин иманы бекем боло турган болсо, демек субханалла ошо ихласы боло турган болсо, ошо көз тийүүнүн анык экенин ишенип туруп, эмне экен ошонун кетүүнүн аракет кылган болсо, албетте ал айыгат деп айткан экен. Аллаху акбар. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ушундай бир көз тийүү менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жок кылуу аракет кылып, ушундай жек көрүү менен, душманчылык менен караган себебинен пайгамбардын ооруп калгандыгы жөнүндө да кабар айтылат. Алхамдулилlah, билишибиз керек. Көз тийүүнүн көптөгөн түрлөрү бар деп айтып атабыз. Эми ошол эле мезгилде көздө адамдын көзү, айванаттын көзү, ошондой эле субханалла жиндердин көзү деп айтабыз. Жана башта айткандай эле шайтандын удакан камчыларынан болгон бир эмнекен, ошо денедеги кара тактардын пайда болушу, беттеги кара тактын пайда болушу, ошол эмеде субханалла сиздеги оорулардын, алсыздыктын, арыктоонун, ошол эмеде субханалла тамак аппетиттин качышы, уйкунун качышы, мына булардын баардыгы тең бул көз тийүүнүн бир белгилеринен экен. Албетте кээ бир убакыттарда пайгамбардын заманында, ушул заманда дагы ушулдай бир жылаандар бар экен. Ал жылаандардын да көзү. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылаандардан сөзүн үй бүлөсүн коргоого буйруп атат экен? Анткени себеп ошол жылаандардын да көздөрү тиет дегени бар экен. Көп убакыттарда кээ бир жерлерде ушундай бир жылаандар жашайт экен. Алардын эмелери ушундай бир үстүндө полоскалар, ушундай бир точка биринчи полоскалар экен. Алар адамдарга ушундай бир карап туруп дейт, өзлөрүнө карап турган мезгилде эле алардын көздөрү, адамдардын көздөрүн көрүшүн, ошондой эле аялдардын эмнекен ушул жанакындай боюнан түшүп калышына таасир берет экен. Жылаандар жөнүндө эле көп нерсе бар. Шариятта өз өкүмү бар. Ошондой эле пайгамбардын айткан нерселери бар. Эми караңыздар. Бул жерде эмне үчүн мындай айтып атабыз? Анткени себеп бизде бир окуя болду. Ушул бир айылдан, ушул суунун этегинде жашаган айылда көптөгөн келиндердин бойлорунан түшө берди. Эмнеге чочуп кетиши, ушундай бир эмелерден субханалла ушул себебин билбеген себебинен баардыгы тең дем салдырышты. Бирок баарынан сурап келгенде ошол эмнекен ошол жанагындай бир суунун этегинде бир жылаандардын уюгунун бар экендиги белинде. Кийин ошол уюкка өзүнүн баягы аяттарды, ошондой эле субханалла баягы немелерди чачып туруп мына койгондон кийин ал жерден баягы жылаандардын кетиши болду да. Бул окуялар көп нерсе бар, бирок ошондосу дагы көп убакыттарда билишибиз керек экен, субханалла, керек болсо жылаандардын да көздөрү субханалла, ошолордун аларда айтканда уулары, көздүн уулары чачырам тура турган белгилүү болду. Алхамдулилlah, көз тийүүнүн белгилери көп. Биз сабактарды карасаңыздар, иншалла көз тийүүнүн белгилери деген сабакта айтканбыз. Бүгүн биз далилдерин айтып бердик ушу көз тийүү жөнүндө. Иншалла ал эми анын белгилери туурасында өткөн сабактарды карасаңыздар, Кудай берсе табасыздар деп ойлойбуз. Урматтуу жамаат, Алла Таала улуу жана кудуреттүү. Сиз менен бизге эмне кереги жогун жакшыраак билет. Ден соолук бул аманат. Ден соолук бул аманат. Кудай Таала тарабынан бизге берилген чоң бир сырдуу бир белек. Мунун сактоону жөнүндө айткан мезгилде биз сүннөткө көңүл бурушубуз керек. Сүннөткө көңүл бурушубуз керек. Эртең мененки кечки зикирлер, ошондой мезгилде эртең менен кечки окулатылган аяттар, ошондой эле устаздан алынган зикир, моюнда вазифаларга көңүл бурушубуз керек. Албетте субхана бул Кудай Таала тарабынан биз үчүн берген жакшылык, динибиз биз үчүн жакшылык. Эгерде бул дүйнөдө жана ахиретте бактылуу болом десеңиз, анда Аллаха, анын пайгамбарына кайтыңыз демекчибиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.